Assalamu alaikum, урматтуу достор, сиздер менен KG Variant каналы. Бүгүнкү биздин тема телефондун аккумуляторуна, батарейкасына кантип кам көрүү керек, ошол тууралуу болмокчу. Өзүңүздөр билгендей эле аккумулятордун съемный түрү бар жана несъемный түрү бар. Смартфондор жаңы чыга баштаган кезде алардын аккумулятору ар кандай көлөмдө, ар кандай түрдө чыккан болчу жана биз аны телефондон чыгарсак болот болчу. Жана ошол телефондорду ашыкча зарядкага коюу же көп убакытта зарядкага койбой коюу ал телефондун аккумуляторуна аябай зыян алып келет болчу. Өзүңүздөр билгендей эле ал телефондордун аккумулятору шишип кетчү жана көп убакта өзүнөн өзү эле иштебей калышы мүмкүн эле. Ошондуктан андай телефондорду эксперттердин айтышы боюнча өз убактысында зарядкага коюп жана өз убактысында зарядкадан суруу керек. Өз убактысында коюу деген ал деген 15% же 10%тен ылдый болгондо коюш керек, бирок ал телефонду өчүргөнгө чейин алып барбаш керек. Жана ошондой эле эгер сиз ал телефонду көп убакытка чейин колдонбойм деп чечсеңиз, анда сиз анын батарейкасын телефондон чыгарып кургак жерге коюшуңуз керек. Антпесе сиздин телефонуңуз иштебей калышы мүмкүн. Ал эми азыркы заманбап смартфондор жөнүндө айтсак, азыркы смартфондордо аккумулятору чечилбес болуп жасалган, бирок эски аккумуляторлордон күчтүү жана чыдамкай. Ошондой эле заряд алуу процесси да аябай бат. Эгер мындай аккумуляторлордун көп иштешин кааласаңыз жана эмне кылсак мындай аккумуляторлорго зыян келерин билгиңиз келсе, анда мен сизге айтып берем. Биринчи зыян алып келүүчү нерсе бул телефонду бат-бат зарядкага коюу жана андан бат-бат суруу. Мүмкүн болушунча смартфонуңузду бир зарядкага койгондон кийин, аны толгондон кийин сурууганга аракет кылыңыз. Ошондой эле көп эле адамдар ойлойт, эгер зарядкага коюп телефонду колдонсок, бул аккумуляторго зыян деп. Бирок андай эмес, достор, сиз телефонуңузду зарядкага коюп, ал менен колдоно берсеңиз болот. Эгер сиздин телефонуңуз кызыбаса, бирок кээ бир телефондор бар, зарядкага коюп, аны колдонсоз аябай кызып кетет. Ал телефондун процессоруна жана аккумуляторуна күч алып келет. Ошондуктан эгер сиздин телефонуңуз зарядда турган учурда аябай көп кызыса, мүмкүн болушунча ал менен аз колдонгону аракет кылыңыз. Эгер сиздин телефонуңуздун аккумулятору күчтүү жана процессору күчтүү болсо, ал телефон кызыбайт. Эгер телефонуңуз кызыбаса, ал менен каалашыңызча колдонсоз болот, оюндарды ойносоз болот. Эч кандай зыян алып келбейт. Ошондой эле айта кетчү нерсе, сиздин смартфонуңуз жаңы үлгүдө болобу, эски үлгүдө болобу, сиз аны өтө муздак жана өтө ысык температурада калтыргандан абайлаңыз. Эксперттердин айтуусу боюнча өтө ысык температурада көп туруп калган смартфондун аккумулятору шишип кетиши мүмкүн же болбосо телефонуңуз жарылып кетиши мүмкүн. Ошондой эле өзүңүздөр байкаган болушуңуздар керек, аябай суук температурада жүргөн смартфондун заряды аябай бат коройт, бат эле өчүп калат. Кышында көчөдө жүргөндө телефонуңуздун заряды бат корошуна мына ошол суук күнөөлүү жана ошол заряддын бат корошу да аккумуляторго кичине зыяны келет. Кышында көчөдө жүргөндө смартфонуңузду болушунча ички чөнтөгүңүзгө алып жүргөнгө аракет кылыңыз. Ошондуктан телефонуңузду болушунча терезенин алдына койбой эле койгонуңуз макул. Эмнеге дегенде кыш убакта терезенин алдында сквозняк болот, телефонуңуз тердеп жана анын батарейкасына күч келип, ичи ным болуп калышы мүмкүн. Ал эми жай убагында ал жерден телефонуңузга күн тийип, телефонуңуз кызып, батарейкасы шишип кетиши мүмкүн. Жана дагы айта кетчү нерсе, азыркы заманбап смартфондорду зарядка кантип коюшубуз керек. Айрым компаниялардын эксперттердин айтышы боюнча, бул смартфондорду деле өчкөнчө колдонбошубуз керек экен, 15-10% болгондо зарядкага койгонубуз жакшы. Бирок эски телефондордон айырмаланып, жаңы смартфондорду биз каалашыбызча зарядкага койсок болот. Эмнеге дегенде жаңы смартфондордо өзүнүн приемный датчиктери болот, ал өзүнө керектүү энергияны алат жана ашыкча энергияны өзүнө киргизбейт. Андыктан аккумуляторго, процессорго, телефондун эч жерине күч келбейт. Кечинде жатарда телефонуңузду коркпой зарядкага коюп жатсаңыз болот. Өзүңүздөр билгендей эле азыркы убакта тез заряд берүүчү жана тез заряд алуучу телефон, зарядниктер бар. Ал зыянбы деп ойлосоз, ал андай эмес. Эмнеге дегенде азыркы жаңы смартфондор жана зарядчиктер ошого ыңгайлаштырылып чыгарып жаткан кез экен, андыктан коркпой эле койсок болот. Эгерде сиздин смартфонуңуздун заряды бат короп аткан болсо, Play Market'те мусор тазалагыч көп жакшы программалар бар, алардын бирин өткөрүп колдонуп койгонуңуз да жакшы. Кичине болсо да зарядыңызды сарптайсыз го деген ишеничтебиз. Мына ушуну менен достор бүгүнкү видео аягына келди. Эгер видео жакса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр жана сөзсүз биздин каналга жазылыңыздар.